Бейне көрсөтүүбүздүн каарманы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, СССР композиторлор союзунун мүчөсү, Мукаш Абдыраев атындагы сыйлыктын лауреаты, композитор Кубаныч Осмонов. Кубаныч Осмоновдун алыста калган балалыгы Борборгалаага канаатташ жайгашкан алыс эмес жердеги бийик тоолуу, абасы таза, суусу тунук Кемин районуна караштуу Бейшеке айылында өткөн. Кичинекей Кубаныч бала кезинен эле музыкага болгон кызыгуусу ойгонуп, 7-классында окуп жүргөндө обон жарата баштаган. Мен ойлап жүрсем, ошо 7-класста окуганда эле бир кыргыз авондалар алып эле окусам бир жакшы экен. Ошол ырдырдап алып саат авон чыгарып таштадым да. Анан мен эчтеке билбейм да. Кругозор жок. Ай мен кантип эле музыка жазсын десем, кимишеме келе деп эле жөнөлөдүм, мен ырдап жүрдүм. Ошо биринчи авонумду 7-класста окуп жүргөндө чыгарганым эсимде. Акылман кыргыз эли аккан арыктан суу агат деп тегин жеринен айтпаса керек да. Кубаныч Осмоновдун атасы Абдрасул Осмонов согуштун жана эмгектин ардагери, акын, жазуучу, журналист, мыкты педагог жана обончу болгон. Бир нече ырлар жыйнактарынын автору. Ошону менен бирге кыргызга аттын кашкасындай таанылган кадимки Шабдан Баатыр тууралуудагы китеп жазып, окурмандарына сунду. Ушул Кубанычтын атасы Абдрасулов Абдес деп айтып атам. Держинскийде баатырлык белгисин тагынып алып, көйкөлүп, Держиндин көркүн чыгарып, Алыке Токонбаев бир жактан чыкса, Шадырактай болуп, Түгөлбай Аксакал бир жактан чыгар эле. Бир жагынан Капарай Тиип, бир жагынан Муратбек Рыскулов сыяктуу, Бүбүсай Режебов сыяктуу алыптар Держинскийдин гүлзарындай болуп басып жүрүшөрлөр. Мына ошол Алыкенин жанында кызыл жүздүү, сакалы балпайган кыргыздын өзүнүн касиетин көрсөтүп турган Абдрасулов абыз кес-кеси кеминден түшүп келип, балалайкасын кээде жасуучуларга угузуп, өзүнүн обонун угузуп, ырын айтып берип, комузун чечип берип, анан Алыкенин жанында ушул Держинскийде Держинскийдин шан шөкөтүн аткарып, Держинскийде жүргөн көнгөн, көнүмүш аксакалдардын ичине бир кыргыздын да бир тоодон келген, тоонун касиетин алып келген аксакал келгендей болуп көрүнүп турар эле. Жаштайынан өнөргө кызыккан Абдрасул ата музыкалык билим албаса дагы балалайка чертип, комузда чеберчилик менен ойноп, үн созуп ырдап дагы кумардан чыгаар эле. Достук курама күүсү, космос жазы, жылкы четинде, асылым, сагындым жана башка бир топ ырлары менен абдан популярдуу болгон. Кыргызда жакшы сөз бар. Ата көргөн ок жонот, эне көргөн тоң бычак. Биз алгачкы номурубузду Абдрасул атабыздын жылкы четинде аттуу ыр менен баштайлы.
кезегинде Абдрасул Осмонов бир катар тасмаларга дагы тартылган жайы бар. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوقنون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. Менин атам соғышты қатар аскер қатарында баштап 41-жылы 45-жылга чейин ушу капитанга чейин жетиптир. Ошондо Кыргызстандан капитандан 3 өлө экен. 2 орус анан менин атам. Ошо соғыштан келгенде ким лейтенант экен, Герой Советского Союза генерал Үсенбековчи. Дайыр Асанов старший лейтенант экен. Атам күрөй болбосо дагы 3 кызыл жылдыз ордендин ээси болуп, анан 2 орден Отечественной войны 1-2 степени деп коет. Ошондойлор менен жакшы бир топ медальдар менен сыйлашып келген. Эл ичинде эле мындай кадыр баркы бар эле да. Ошо көчөдө барсак Абдрасулдун баласы экенсиң деп эле мен окшош элем. Элдер жакшы сөздөрдү айтып, ушул күнгө чейин жакшы сөздү угам. Атабыздын элге төбөсү көрүнүп, көп ийгиликтерге жетишине апабыздын салымы чоң болгон дешет балдары. Ападан кымбат эмне бар? Менин оюмча менин апамдай дүйнө жүзүндө жакшы киши болбосо керек. 9 баланы өстүрүп чоңойтуп чыкты. Баарына билим берди. Ана мен эсимде биз тиги Кеминге биз мекенибизге көчүп барганда айылда мал күтүп, ошол жерден агырот күтүп анан кийин мен апамдын жакшы адам экенин каяктан билем. Ошо апам мешке чыкканда козулар, артынан ээчип, кадимки жанагы энесин ээчигендей эле артынан ээчип жүрө беришчи. Чыга калса, ишенсеңер жана тооктон бери ошо өзүнүн энесинде көрүп жүгүрүп келип артын ээчип, апам жөнүндө жаткан жери жайлы болсун, топурагы торку болсун. Өзү мугалим болду. Мен ошо как раз Баялы Исакеев өскөн үйдө төрөлгөнмүн да. Апам төркүндөп келип калып, 53-жылы мен ошол айылда төрөлдүм апамдын төркүндөрүндө. Анан апам жөнүндө мен эң чоң ушул күнгө чейин эң жакшы ой пикирдемин. Эми кыргызда макалы бар го, ата аска тоо, эне тоодон аккан булак, балдар шам чырак депчи. Кадимкидей эле ошо суудай болуп баарыбызды багып чоңойтуп, абдан күжүрмөн киши эле. Бизде Бейшеке айылында атамдын атына ыйгарылган бир класс, анан апамдын атына ыйгарылган, ошол жакта мугалим болуп иштешкен да өкөттөн. Кубаныч Осмонов кийин Мураталы Күрүнкеев атындагы музыкалык, хореографиялык училищега тапшырып, окуп, андан соң Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтун ийгиликтүү аяктаган. Училищеде окуп жүргөндө эле фортепианолук пьесалардын 2 жыйнагын жана фортепианонун коштоосунда ырлар жана романстарды жазып үлгүргөн. Ушу чоң ийгилигим 91-жылы Москвага бардым мен. 2 айда окууга баргам, Остирада иштеп, мен музыкальный редакцияда иштечимин. 1 айда бир жолу СССР композиторлор союзу уктуруу өткөрөт экен. Ана мен произведенияларымды угуп, мен 4 чыгармамды кабыл алышты. Ошолордун биринчиси струнный квартет, 2 виолончель үчүн жазылган. Андан кийинки чоң чыгармам скрипка, виолончель, фортепиано үчүн жазылган трио, анан жыгач үйөм аспаптар үчүн жазылган сюита для деревянно-духовых инструментов деп коет. Жыгач үйөм аспаптар үчүн сюита 6 бөлүктүү. Ошол кабыл алдым да, анан фортепиано үчүн бир пьесам бар эле, прелюдия деген, до диез минор. Прелюдия до диез минор дейт. Ошолордун баары кабыл алынып, Москвада аткарылып жүрөт. Жаш курагынан эле музыкага болгон шыгы, дарамети, жаңычылдыгы менен өзү жараткан чыгармаларында көрүнүп, Кубаныч Осмонов тез эле оозго алынып, СССР композиторлор союзунда мүчөлүккө кабыл алынган. Өзгөчө 1990-жылдардан баштап ал өз таланты менен жаркырап чыга келген. Кубаныч Осмоновдун чыгармаларындагы өзгөчөлүктөргө музыка таануучу Камчыбек Дүйшалиев мындайча токтолду. Анын музыкасы
аябай жагымдуу, укулуктуу, элге, угуучуларга, анан кийин музыканттарга жагат да. Эмнеси менен жагат? Менин оюмча Кубанычбек Осмонов жакшынакай обондорду, ошону менен катар жакшынакай оркестрдин музыкасын, ошону менен катар хор музыкасын жазат. Мындан сырткары романстарды дагы жазат. Эми Кубанычбек Осмоновдун чыгармачылыгы ар түрдүү, ар башка, анткени ар башка жанрларда музыка жазат. Анын эң орчундусу симфониялык оркестр үчүн жазган музыкасы болуп эсептелинет. Кубанычбек Осмоновдун хорлору жөнүндө айта турган болсок, бул 4 хор жазганда, 4 хор чыгармасын жазып, ошону аткарткан. Айталы музыкалык педагогикалык колледждин хор коллективи жана анын жетекчиси ошолор аткарып, анан жакшы баага татыктуу болгон. Анан концерттерге дагы аткартып турат. Do mi sol fa la do sol si re do sol mi, do mi sol fa la do si sol re do, do mi sol fa la do sol si re do sol mi, do mi sol fa la do si sol re do, do mi fa sol re mi sol, do mi fa sol re sol do, do mi fa sol re mi sol, do mi fa sol re sol do. Музыкалык чыгармаларын классикалык багытка арнаган.
Кубаныч Осмоновдун бир катар чыгармалары басмадан да жарык көрдү. Гербес, Күү, Сейилде, Токтогул темасындагы Парафраз аттуу 3 пьесасы кыргыз композиторлордун аспаптык чыгармалар жыйнагына, ал эми Габбой жана фортепиано үчүн романсы, флейта жана фортепиано үчүн пьесасы кыргыз композиторлорунун аваздык чыгармалар жыйнагына кирген. Адабият жагынан чыгармачылыгы жөнүндө айтканда бул котормочу дагы болуп эсептелинет. Анткени бул Омар Хаямдын ырларын кыргызчага которгон, анан кийин орусча ырларды Россиянын жазган чыгармаларын, жазуучулары жазган чыгармаларды которгон болчу. Ошондуктан бул Кубанычбек Осмоновдун чыгармачылыгы көп түрдүү, көп кырдуу болуп эсептелинет. Азыркы учурда Кубаныч Осмонов Бүбүсара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин доценти. Андан тышкары Муратаалы Күрөңкеев атындагы музыкалык училищеда да көп жылдан бери талыкпай эмгектенип келет. Студенттерге, магистрант, аспиранттарга сабак берип, көптөгөн усулдук методикалык эмгектерди жазды. Окуу жайдагы ордун, жасаган эмгектерин кесиптештери дагы абдан жогору баалашат. Бул университеттен канчалаган адамдар иштеп кетишкен, ошо 67-жылдан бери мен деген жетекчилер иштеп кетти. Анан эми акыркысына кайра турганбыз, акыркы ушул биздин 2-жылга кетип баратат. Төмөй Рахматович Колдошев ректор болуп келгенден кийин бул жакта ал кишинин өзүнүн максаттары бар. Бир университетти жакшы бийиктикке жеткирсек, университеттин статусун жогорулатсак, университетте жаңа адистиктерди ачсак, жакшы бир чыгармачылыкка, бир илим багытына дагы бир жаңы бир кан айлантсак деген максат менен келип отурат. Биздин университеттин 28-жылга чейин стратегиялык планы бекитилген. Анан эми ошол багытта азыр иш жүрүп атат. Биз кеп кыла турган Кубаныч агай жөнүндө айта кете турган болсок, бул киши эми Кыргыздын белгилүү композиторлордун бири. Бул киши консерваторияда жүргөндө мындай айтып калчук, агай бизге эле келсеңиз депчи. Анан ошол биздин кеңешке, биздин сунушка макул болуп бизге келип атат. Азыр эми музыкалык теориялык дисциплиналар кафедрасында доцент, жаштарга өзүнүн буга чейинки топтолгон илим, билим, тажрыйбасын берип, ошол биздин студенттерге теориялык жактан көбүрөөк өзүнүн билим берип атат. Бул кафедрада агай өзүнүн ушунчалык билимдүүлүгүн, тажрыйбасын бар экендигин абдан жакшы көргө салды. Анткени агайдын берген сабактарында студенттер абдан ыраазы болушуп, андан тышкары мындай өзүнчө жеке дагы сабак алганга аракет кылышат. Биздин жааматта болуп турган иш-чараларга агайдын кошкон салымдары да көп. Анткени агай чыгармачылык адам болгондуктан өзүнүн композиторский ишинен тышкары ыр жазат да. Анан кийин ар бир инсанга ошо юбилейлерине ырлардан дагы арнап турат. До мажор гаммасы, мектеп ыры, башкы аккордтордун гармониялык үч үндүүлүгү, балдар үчүн жазылган музыкалары мектептерде байма-бай ырдалып турат.
Кыргызстан жана Кытай огуну кытайлык өнөрчү Ли Шутундуку. Кыргызча, орусча тексти жана фортепианонун коштоосунда хор үчүн иштеп чыккан Кубаныч Осмонов болду. Студенттердин аткаруусунда автор өзү коштойт. Кытай магистрлары менен дагы Кытайдын сольфеджиосу менен дагы даярданып, ошол студенттерге өзүнүн мындай тажрыйбалуу эмгегин абдан жакшы көргөзүп, мындай мактоого татырлык болду. Биздин кафедрада, хореография кафедрасында дагы агай жеткиликтүү сабак берет, анткени ал жерде дагы ритмика боюнча, сольфеджио, слухту өстүрүү боюнча дагы көптөгөн тажрыйбаларды көргөзүп берет. Нистан Дарижанды же болсо башка чыгармаларыңызды угуп отуруп, сизди бир абдан жоош, териси калың, мүнөзү токтоо адамдай укканда ошентип эстеш көрүнөсүз да, элестелесиз. А бирок турмушта сиз дагы эле бир оюнга канбаган, ушундай бир шайыр бир жигиттин элесин бересиз да. Сизди көргөндө эмнегедир мен сизди ушунчалык жүрөгү таза бир тентек жигиттей көрөм. Мүмкүн тентектигиңизди кандайдыр бир көрө алабызбы азыр? Кубаныч Осмоновдун «Атылган фонтандар» аттуу фортепиано үчүн прелюдиясы Арменияда жер титирегенде армян элине арналып жазылган.
оркестр үчүн жазылган поэмасы. Бул Чыңгыз Айтматовдун апасы Нагыйма деп аталат. Нагыймага арналган чыгарма болуп эсептелинет. Бул чыгарма жюри тарабынан аябай жогору бааланып, анан кийин оркестр менен бир топ аткарылган болчу. Чыңгыз Торокуловичтун апасына арнаган произведениясы бар. Мына кандай сонун произведениясы бар. Бир тууган эжеси инисинин талантын өзгөчө баалап, алыскы Америкада жүрсө да, музыкаларын сыймыктануу менен угаарын айтып келет. Кыргызстанга келгенде бир туугандар чогулуп, чыгармачылыктагы жакшы ийгиликтерин бирге сүйлөшүп, чер жазышат. Ден соолук, узун өмүр, аябай таланттуу иним бар. Дагы көп чыгармаларды чыгарып, кыргыз элин. Мен ошо алыста жүрөм, Америкада. Утренний немеси бар аябай. Ошонуга музыка, ошону дайым угам, сыймыктанам. Дагы ушинтип эле кыргыз элине дагы көп чыгармачылыктарды белек кылсын. Биз 9 бир тууганбыз. 9 бир туугандын эркектин улуусу. Үчүнчүсү Кубаныч өзү негизи таланттуу, адамгерчиликтүү, аябай пунктуальный, дайыма точно жүргөн жигит. Кичинекей кезинде бир өсүп, анда биз орусча окучубуз да. Орусча окуп калдык, бүт баарын орусча бүттүк. Аябай эме да, ишенип баарына. Бул жигитке иниме ушунчалык мен сыймыктанам. Себеби десеңер, көп музыка жазды, жакшы произведенияларды жазды. Ошо агамы көп жетишкендиктерин көрүп, абдан биз сүйүнөбүз. Атамдан калган ушу как бы талант дейм, ошо агам музыка жакын болуп, музыкадан көп жетишкендиктерге жетип атат. Биз сыймыктанабыз, көп ушу сыйлыктын ээлери болуп атат. Ортончо агам художник, ал кишинин да көптөгөн жумуштары бар, Кыргызстанга таанымал. Ошо агалар менен сыймыктанам. Азыр ата ордуна ата, жеңеме эне ордуна эне болуп, бизге баардык акыл насааттарын айтып турушат. Алланын кулагы сүйүнсүн, бир туугандардын баарына ушу ынтымак, билимдиктин баарын үйрөткөн ата энеме таазим кылам. Ушундай жакшы өстүрүп, ата энем арбага ыраазы болсун. Ушу ата энемден өнөр калды, ушу ынтымакты тыштап кетишти, ынтымактуу болуп. Ошо таазим кылам ата энеме. Ушундай бир туугандарды өстүргөнүнө как бы ынтымакта бардыгы.
Şükür, Allah'a şükür. Жубайы Букен эже экөө бир уул бир кызды татыктуу тарбиялап, учурда неберелеринин кылык жоргуна кубанып турган чактары. Кандай чыгарма жаралса да, эң биринчи кеңешчиси да, сынчысы да өмүрлүк жары Букен эже. Чыгарма жасарда аябай дегендей ошо өзү даже тамак ичип отурганда да ошо ою менен алек болуп эле дайыма ушинтип калат да. Анан бекинип ал чыгарма бүткөнчө ошол тамакка чакырсаң дагы кээде убагында келбей иштейт. Анан ошол чыгармасы бүткөндө ошо өзү эметкенде, өзү канаттан ошо бүттүн дегенде анан кандай болду деп бизге угузуп, биздин кеңешибизди сурайт да, кандай экен, жактыбы эмне деп. Анан эми биз мен музыкант болбогону менен кубана айтып калат, сенин слухуң бар деп. Жанан эми мен өзүмдүн колуман келишинче түшүнгөн жеримде айтам, мындай дегендей деп. Анан жагат, мисалы үчүн тушоосун биз кесебиз деп койсом деле болот да. Анан көпчүлүк ошол кесиптештерине дагы бизден кийин угузуп, ошолордун да мнениясын угуп эметет да. Чыгармачылыктагы чыйырында эмгектери бааланып, бир нече конкурстардын жеңүүчүсү аталып, байгелүү орундарды ээлеген жана акчалай сыйлыктардын ээси болгон. Кыргыз Республикасынын Илим, билим жана маданият министрлигинин ардак грамотасынын ээси, билим берүүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер жана башка эл аралык даңктуу сыйлыктардын ээси. Başka cerdi hayırlar sürgün gezde, başka elde barkında bilgen gezde, Atatürk'ün peşine bilgen gezde, yüreğimde kusalıp bilgen gezde.
Düştükleşip ölgen gezdi, çürügümsüz dağçılar atan iken, çürügün Kırgızistan'dı ölgen gezdi. Ölünü armalar, kalmadım Кыргыздын таланттуу уулу, атактуу композитор Кубаныч Осмонов бүт өмүрүн музыкага арнады. Өз чыгармаларында кыргыздын керемет жерин, табиятын, акылман элин даңазалады. Композитордун чыгармалары жергиликтүү гана эмес, бир топ эл аралык сахналарда да жаңырды. Баралына келип, толкупташып турган композитор агайыбыз Кубаныч Осмоновго чыгармачылык ийгилик тилейбиз.